Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүүчү Маткеримов Айбек Тураталыевичте. Рахмат, Улан Бердібаевич, урматтуу Улан Эсенбекович, негизинен бул мыйзамды колдойбуз. Бүгүнкү күндүн талабы ошого алып келди. Себеби буга чейинки болгон шайлоолорду, журжулордогу окуяларды баарыбыз көрүп, бир нече убакытка чейин ректору жок, шайланбай келген окуу жайлар болуп калды да, ошонун негизинде келип чыкты окшойт. Менин бир-эки суроом бар эле. Биринчи суроом, социалдык аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына, же жетим балдарга, же томолой жетим балдарга, жогорку окуу жайларга өтүү үчүн кандай жеңилдиктер бар? Азыркы учурда ошо окуучулардын баары ОРТ тапшырышат. Анан ОРТнын жыйынтыгында жогорку окуу жайга өтөт. Бирок контракттык окуу жайларга тапшырганда өздөрүнүн ар бир вуздун 100%, 50% скидкалары бар да. Анан кошумча азыр биякта жогорку окуу жайдын адиси отурат. Саламатсыздарбы? Асам кызы Айнур, билим берүү министрлигинин кесиптик билим берүү бөлүмүнүн адиси. Жыл сайын ата энеси жок балдарга, же болбосо камсыздык калган балдарга жана биринчи, экинчи группадагы инвалид балдарга атайын квота бөлүнүп берилет. Быйылкы Кыргыз Республикасынын президентинин указынын негизинде мурда буга чейин 100 квота бөлүнүп берсе, быйыл болсо 288 квота бөлүнүп берет. Гранттык орундарга тапшырууга, жогорку окуу жайларга. Да. Быйыл ошондо 288 бала окуу жайга өткөнгө камсыздалабы президент тарабынан? Ооба. Кайсыл окуу жайларга атап бериңизчи? Мамлекеттик окуу жайларга гранттык орундар бериле турган 26 мамлекеттик окуу жайга. Жок, кайсы ошолорду так атап берсеңиз билишсин алар. Бизди баары көрүп турат. Мен билбейм кайсы окуу жайлар экенин. Эртең текшеребиз сиздин берген жоңуңуз боюнча ошол окуу жайларда чындыгында өттүбү, өтпөдүбү ошондой балдар? Бул бүт региондордо жайгашкан мамлекеттик окуу жайлар. Бишкектеги болсо Бишкек гуманитардык университет, улуттук университетке, Кыргыз мамлекеттик университетке, педагогикалык университетке. Кайсы факультеттерге? Кандай дейсиз? Кайсы факультеттерге? Факультеттерди балдар өзүлөрү тандашат. Толук сиз айткандай болобу? Балдар өзү тандайбы же эч ким тапшырбай койгон адистерге келип киреби? Биздики 2020 жылдан баштап бардык окуу жайларга кабыл алуу онлайн системада өтөт. Балдар деген өзлөрүнүн жеке кабинет аркылуу заявка кылып, ошо ар бир кызыккан адам ошо сайтка кирип 2020 эду кейжиге кирип караса болот. Ошону кагаз түрүндө берип койсоңуз, рахмат. Андан кийинки суроом мынакей. Окуу жайлар ачылып атканда лицензияны сиздер тараптан берилеби? Министрлик берет. Бүгүнкү күндө эмне кайрадан жаап атасыңар? Эмне бизнес кыласыңарбы? Бир лицензия берип туруп, кайра жабамын, акча бербесең жабылат, болбосо кайра продлить этесиңер деп. Эмне ким карап турган ал лицензияны эгер азыр кайра жаап атсаңар, эмне себеп болуп атат? Бүгүнкү күндө жабылган окуу жайлар жок. Негизи жанагы лицензионный контроль деп коет, ошону эле күчөтүп атабыз. Андан тышкары, мисалы үчүн бүгүнкү күндө жаңы окуу жай ачылып атса университет, ошону талаптарын күчөтүп атабыз. Эмне анда популисттик кылып маалыматтар кетип атабы, мынанча окуу жай жабылды деп? Жал боюнча маалымат жок экен бизде. Не, сиздер башка аламда жашап атасыңар. Бардык мен кесиптештерим айтат азыр. Күндө соцсеттерге канчадан окуу жай жабылды деп маалымат кетип аткан. Медицинский
медицинский тармактар болсо бул Минздрав тараптан эле жана 6 формасын аннулировать этүү жөнүндө эле буйруктар чыккан. Бирок бүгүнкү күндө биз ошо университеттерге жана бергенбиз предупреждение сыяктуу ошол чечип келген маселеңерди Минздрав менен дегенде. Мындай сиздин азыр жообуңуз менен биз мындай эшек талаада жүргөндөй болуп атабыз да. Азыркы учурда министрлик тарабынан бир да окуу жайы жабылсын деп андай директива кеткен эмес. Катуураак айтыңызчы. Азыркы учурда билим берүү министрлиги тарабынан бир да окуу жай жабылсын деп директива кеткен эмес. Анда эмне саламат сактоо министри өзүн пиар кылып атабы ушунча окуу жай жаптым деп. Мыйзамдуулуубу же мыйзамсызбы анын айткан сөздөрү? Ал сунуштап атканда ошо биргеликте карап жабалы деп. Бирок министрлик тарабынан лицензия берилген, талаптарга жооп берет ал окуу жайлар, ошондуктан азыркы учурда бирөөсү да жабылган эмес. Андан кийинки суроо, мына диплом маселеси боюнча көптөгөн маселелер көтөрүлдү да. Ошол дипломду берген окуу жайдын жетекчилери бүгүнкү күндө эмне наказание алды? Азыркы учурда диплом текшерүү процесси бүтө элек жүргүзүлүп атат. Ошо СНБ тарабынан чечим чыгарылып элек. Он секунд. Чечим чыгарек деген менен кээ бир мугалимдер бул дүйнөдөн кетти да. Ошол мугалим боюнча баягы өзүн өзү асып алган мугалим боюнча ошого диплом бергендин кандай жазага тартылды адам? Жооп бересиздерби? Ал мугалимге Арабаевадан диплом берилген экен, бирок Арабаевадан андай факт чыккан жок, эч кандай диплом берилген эмес экен. Жасалма диплом экен. Рахмат. Урматтуу баяндамачы, орун алсаңыз болот. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору боюнча суроолор барбы? Табло бериңиздер. Сөз суроо берүүчү Маткеримов Айбек Тураталыевичте. Мен рахмат Уланбердиевич, мен бир эле нерсени тактап алайын да. Ушул мыйзам күчүнө киргенден кийин, айтасыз баарыбызга бирдей болуш үчүн дегендей кылчы. Биздин ушул казынабызга кандай кайсы даражада пайда алып келет? Айбек Тураталиевич, бүгүнкү күндө ошол бизде баягы ошо мүчө мамлекеттерге бөлүнгөн коэффициенттер боюнча бөлүштүрүлүп жүрүп атат. Аны ошону кээ бир мамлекеттерде туура эмес бөлүнүп келбей калбагандыгы үчүн ошо 5 мамлекеттин ичинде туура так контролдук функцияны аткарат да. Бизге пайдасы ошол ар бир Россиядан болобу, Казакстандан болобу, кайсы мамлекеттен ошо туура чегерүүлөр болуп атабы, бажы төлөмдөрүнүн чегерүүлөрү ошону текшерет. Ошол пайдасы. Мен муну сураганымдын себеби мына буга чейин бүт эле жерде биз Евразияске киргенбиз дейбиз, бирок ал мыйзамдар негедир бизге келгенде эле иштебей калып жатат да. Бул дагы ошондой болуп калбайбы кийин? Жок, бул жалпы бул жерде бардык мамлекеттердин ошо жогорку эсептөө финансылык эсептөө органдарынан кирип атат. Ошондуктан бул жерде паритеттик түрдө бардык мамлекеттерге бирдей ошол келишимдерди так аткаруу боюнча чоң көзөмөл болот да. Эгер бул мыйзамда мынакей биз баарыбыз Евразияске кирген менен, бирок мен сураганым таможенный союзга дагы киргенбиз да. Ошого кирип туруп, бирок ал мыйзамдар биздин мамлекетке иштебей, канчалаган биздин оор жүк ташуучу машиналарыбыз границаларда апталап, жумалап өтө албай туруп калды да. Мен кооптонгонум бул мыйзамдагы эртең ошондой болуп туруп, биздин өлкөгө келгенде иштебей калбаса эле болду. Андай болбош керек бул жерде. Себеби бардык мамлекеттерден бул көзөмөл группасына өкүлдөрүбүз катышып атат да. Рахмат.